Урматтуу бир туугандар, мекендештер, жалпы эле YouTube көрүүчүлөрү. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, менин аты жөнүм Токторов Бактияр. Жалал Абад областынан болом. Көк Жаңак шаарында турабыз. Мен бул каналды өзү жаңы эле ачтым. Негизи ачканымдын себеби ушул айыл жергесинде, айыл жерлерде моундай тоокторду жана башка элдерге керектүү маалыматтарды тартып киргизейин деп, кимдир бирөөлөргө билбеген маалыматтар болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушул каналды ачтым. Азыр болсо бул тоок кана, бунун узундугу 8 метр, турасы бул жакка 4 метр. Ал сиздерге ичин билсире көргөзүп чыгайын. Мынакей, бул жерде тооктор бар. Негизи бул тоокту биз быйыл эле жазында 2020-жылы жай мезгилинде алганбыз. Ушулардычы. Булар тукум багатындагы тооктор. Бул жерде. Бул жерге жем салынат. Эртең менен кечкурун 2 мал беребиз жемди. 2 мал жем жейт. Бул жерден суусун ичет. Жем жеп ушул жерде жүрүшөт. Азыр булар жумурткага кирейин деп калышты. Жакында жумуртка берип баштайт. Азыр негизи бири эко туп атат. Бардыгы туй элек. Муну кыг астына түшөт, анан кийин тукум туугандан кийин могу жерге келип калат да, тоголонуп ушул жерге туруп калат. Тукумдарычы. Ушул буларды 1 айлык кезинде алганбыз. Чөжөлөрдүчү, тоокторду 1 айлык кезинде 100 сомдон алганбыз. Булар несушка деп коет, породасы кызыл тооктордун. Ал эми могу ичиндеги короз бул кадимкидей үйдөгү кашеги короздор. Мынакей. 8 тоок, 1 короз. Бул дайым 8 тоок, 1 короз. Ошо азырынча булар жумуртка бере элек. Бул жакта болсо берки азыр кашеги тооктор. Негизи бул жакта несушкалар эле турат бул жердечи. Бул жака башка тооктор кирбейт. Андан тышкары дагы бул жерде берки кашеги тооктор ушул жерде болот. Ушул жерге түнөп, ушул жерде турушат да. Бул жумуртка туй турган жери 6 уя бар. Ушул жерге жумуртка турушат. Мынакей. Эко. Ал жерде дагы жумуртка туйун деп жатат. Ошо. Буларды деле 1 ай кезинде мына тоокторду деле жайында алганбыз 2020-жылы жайында 100 сомдон алып келип, өзүбүз карап чоңойтуп бакканбыз. Ошо. Мынакей. Бул жакта дагы жүрүшөт тооктор. Бул жакта дагы ошо кашеги тооктор. Буларга деле 2 малдан жем берем, эртең менен кечкурунчу. Негизи кыш мезгилинде өзү жазда жайындасы ошо эшиктен эле чөп чаржеп, курт кумурска жеп тоюп алышат. Ат кышында 2 мал жем бериш керек болот. Ушуга жем салып берем. Бул жерде азыр 4 короз, могу каралардан 4 короз 22 макиш бар да. 4 короз 22 макиш. Булар ошондо бир күндө 8-9дан туп атышат. Негизи кышында көп деле туй беришпейт. Булар суук эшик, суук болгон үчүн көп деле туушпайт. Жазында жакшы тууп башташат. Ошол. Bunun жемин айтсам, жемине негизи мака берсе, мака шак берсе
Булар семирип кетишет да, семирип кетишет, анча тубай коюшат. Семиргенден кийин анча тубай коет. Ошон үчүн буларга арпа беребиз биз. 80% арпа, 20% мака болот да, мака шак. Ошону тартып, майда кылып, майдалап беребиз. Ошол. Да ишин бир жолу көргөзүп коеюн. Мынакей. Бул тооктор негизи неме болот экен да, клеткада багылып, клеткада туруш керек экен да. Клеткада жүрүш керек экен. Эшикке бара аябай эле неме тоок болот экен да, жоош тоок болот экен, адамга жакын болот да, жоошу. Эшикке кое берсең деле болот, бирок клеткада кармасаң жакшыраак болот экен да, эшиктен көрүүчү. Ошон үчүн клеткада азыр. Ошол. Анда эмесе ушул менен видеобузду аяктайлы. Каналга кошулуп, колдоп, лайк, комментарий жазып коюңуздар.